Абдулас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театр. Бул жерде кандай гана чыгармачыл улуу инсандар иштеп кетпеген. Кыргыз профессионалдык музыкасынын түптөлүп, андан ары өнүгүшү үчүн улуу муундун кошкон салымын, баскан изин, чеберчиликтерин кийинки муунга айтып туруу максатында бул жолу Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыдырбек Чодуроновдун чыгармачылык өмүр жолуна кайрылдык. Ал 1920-жылы Сарыөзөн чүйдүн баш кара суу айылында карапайым үй бүлөдө төрөлгөн. Анын чыгармачылык шыгын өзү көркөм чыгармачылыгынан байкаган Петр Шубин театрдын хоруна алып келет. Москвада өткөн биринчи декадада ал хордун тобунда катышып, чоң таасир алып, ошондон баштап бүткүл өмүрүн театрдан ажырабай ушул өнөргө байлайт. Декададан кийин театрдын дирижеру Василий Целиковский ага атайын вокалдан сабак бердиртип, опералык партияларды ыйгарат. Алгачкы образдары Айчүрөктөн Канчаро, Түмөнбай, Токтогулдан Сары, Аршин Малаландан Сулайман, Кыз жибектен Бекежан болгон. Башкы ролдорду Сайра Кийизбаева жана Кыдырбек Чодуронов аткарат. Дүйнөлүк жана орус операларын аткарууга азиздик билимдин жетишсиздигин сезип, 28 жашында ал Москвадагы Петр Чайковский атындагы консерваториясынын улуттук студиясында окуп, чеберчилигин өркүндөтөт. Кайтып келгенде Пуччининин Чиочо-сан операсында Шарплес, Паяццодан Сильвио, Алекодон Алекону аткарат. Улуттук спектакльдерде айрыкча Власов Малдыбаев эренин Манас операсында Манастын партиясына өтө көңүл бөлгөн. Ак жетпеген ат менен аттан чоң келсе барала, башына бийлик салала, коргобот сол токтамызга ер болуп эге жагалады. Ağlama
Кыдырбек Чодронов, Сейдакмат Токтоналиев менен биргелешкен дуэт аткаруулары кыргыз искусствосуна чоң жаңылык жаратты. Айыма чоқар Қырғызстан асмана, асман тіреп, ақ қалпағы баштаға, қалыңдарға кебелбей, бекем тұрат алатонын асқары, ошатады Айрыкча алардын Насыр Давлесов жана башка композиторлор жараткан чыгармаларына дуэттер эл арасына тездик менен тараган. Какой потерял любили слова, клянемся серьги, любит до гроба. Слово Чигита крепче гранита, клянемся серьги, любит мы его. Любовь прекрасна, милая серьги, немощь напрасна, милая серьги, любовь прекрасна, но и опасна, немощь напрасна, милая серьги. Ошол учурда кандай гана концерт, маданий иш-чара болбосун, бул эки ырчынын аткарган дуэти сөзсүз аткарылып, элдин арзусуна таткан. Жалбарыма жаланып, эчин катты сени жаздым. Карегенен кагылып, эчин катты мен жаздым. Ey aynaş, 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 ayna, 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 kayda, 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 aynaş, bir gılle tullu bizlerdi, tüyemin dep dağın aytmadı, ye bolbosa, takar. Süybeminde aytpada. Анын актёрдук аткаруучулук чеберчилиги Мосфильм тарткан Токтогул фильминде даана көрүнгөн. Одному трудно бороться с манапами, говорит Акын своему другу. В роли Токтогула народный артист республики Кадырбек Чодронов. Старика играет Касымалы Бектенов. Eşteki gelbey. Çoko tomoyak, çoko gedey. Убита горем старая Бурма, мать Акына. Под гримом трудно узнать народную артистку Бакен Кадыкееву. Съемки идут к концу. Скоро зрители увидят новый цветной фильм «Неуловимая песня». Кыдырбек Чодронов кыргыз профессионалдык музыкасын элет жерине жайылтууда эбегейсиз эмгек өтөдү. Мана ушул максатта түзүлүп, ал жетектеген чыгармачылык бригадасы республиканын аймагын, коңшу Тажикстандын казак талааларын түп көтөрө айланып, өнөр көргөзүп турушкан. Ал жалпысынан сахнада 40-тан ашык образдарды жаратып, кыргыз операларына режиссер катарында эмгектенип, өзгөчө талантын көргөзө алган.
Кыдырбек Чодроновдун чыгармачылык гана эмес, үй бүлөсүнө жана айлана чөйрөсүнө кылган өзгөчө мамилеси замандаштарынын эсинде жылуу сакталып калды. Каарманыбыз 75 жашында дүйнөдөн кайткан. Бул адамдын баскан изи кийинки муун үчүн үлгү болуп кала бермекчи. Кыргыз опера өнөрүнүн түптөлүп, андан ары өнүгүш үчүн зор салымын кошкон адамдардын катарына биз сөзсүз Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыдырбек Чодроновдун атын атайбыз. Мындай адамдардын жасап кеткен иши кийинки муун үчүн үлгү болмокчу. Абдулас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрынын оң капталындагы улуу демократ акын Токтогулдун эстелиги турган сквер. Бул сквер биздин каарман Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыдырбек Чодроновдун сүйүктүү жайы болгон экен. Ошондуктан аны жакындан билген замандаш кесиптештерин ушул жайга каармандын баскан изине, чыгармачылыгына, адамдык мүнөзүн эске салып баарлашууга чакырдым. Бул сунушту жан дили менен кабыл алышып, деги эле мына ушундай эскерүүлөр көп болуп турса деген ойлорун айтышты. Анда эскерүүгө көңүл буралык. Кыдырбек Чодронов чокедешибиз эл абдан сүйчү адамды анан чоке деп эркелетип айтышчу. Эми бул кишинин ошо кезектеги баркын бир эле сөз менен мен далилдеп берейин. Мисалы киши распеваться этип атканда, анда эски театрда экен, бул оперный театр еще курулу элек. Дежурныйлар мынтип айтышчу экен: "Тише, там Чодронов распевается" деп. Көрдүңөрбү? Ушунчалык жалгыз баритон, жалгыз профессионалдуу баритон, который мог петь и Пекую даму, и Онегина, и Манаса, тут же Искандер и так далее. Так? Мен бул киши менен деминде 28 жыл бирге Кыргыз бригадасы деп койчу. Бул Кыргыз бригаданы коштоп жетектеп жүрдү. Мен бессменный администратор и аткаруучу болуп жүрдүм. Ушул бригада менен биз Кыргызстандын барбаган ошо району бурчу калган жок. Кеминде 2-3 жолудан бардык. Ар бир районго, облустарга. Андан кийин биз Алтайда болдук, Владивостокто болдук, Казакстандын чөлүндө болдук, Тажикстанда болдук. Барлык жерде ушу киши менен жүрдүк. И мне памятно, когда в 83 году мы со Столбеком приехали, и осенью Асанхан Джумахматович отправил нас, говорит, в бригаду Кыдырбека Чодронова. И когда он, мне помнится, Советский район Ошской области, это почти пограничный, он говорит: "Келиным, ты будешь военная машина, пианино привязано к этому грузовику военному. Ты садись в кабину, они все там, что ты садись, тебя надо беречь". Я оркестр играю на пианино. И представляете, машина такие изгибы, ну прям почти до земли. И Марина Муратова, она раз срывала цветочки с этого пастбища, вот настолько были это сложнейшие условия. И там мы нужны были. Там микрофона не было. Все актеры, все певцы, ребята, все пели живьем. И какими голосами, высокогорье. Естественно, это дыхание поднималось, но примером всему был Чоке. Ага. Чодронов мен киргизский бригада, мен институт бүткөндөн эле киргиз бригада кошулдум. Болду, Чодронов мени алды, администратор кылып алды, ведущий болдум, солист болдум, ошо Чодронов аксакал менен көп жүрдүм. Бир урушканын көрбөйсүңүз. Ой, мындай чайып алып эле агыс. Бир күлүп кой эле, чорт возьми деп. Ошо урушкан сөз. Туулгандары, өскөн жери, эме жерине бардык. Анан барганда алар тай союп, тоонун башына алып барды, тоо жайлоого бардык. Анан бир маалда баягы казанга эт салып кайнап атат тиякта. Чөкөм айтем, кой баштайлы. Эртерээк баштап, эртерээк кеткенге деп баштап калды. Бир маалда кичинекей эле мындай булут турганда
Бұлыт тұрған ал бұлыт чоңойып тұрып жан туып кетті аяқчы. Анан как раз теге Нурманбетова есен теге Давлестің бұлбұлын, таң бұлбұлын ырдап шыққанда. Набира мінтіп бір чүмкеп өміз отқан, ырдап атады. Бағы жан жағып бүткенден кейін нотоны қарасақ, нотоны барын жуып кетті. Жаншы, жан жуып кетті. Анан баяғы бір да кіші кеткен жоқ та, бар отырады. Өмелерін, костюмдарын өйде көтеріп, шапандарын қойып. Анан елдің бары концерт бүткенден кейін тұрып кеткенден кейін қарасаң, орындар онда отырған жерлердің бартан құрғақта, четінің бары су. Куудулдук жактары, комический жактары, актерский жактарын ошонун баарын как губка впитывал өзүмчү. Кийин өзүмдүн творчествома аябай көп таасир берди да. Сейдахмат Токтоналиевич менен чогуу ырдаган дуэттери, Ойселки, анан Айнаш. Biz yürüdük, biz kaldık, kıyanattık iç tarlık. Gönlüne kız getip, dügülüp biz kaldık. Hey Aynaş, oh Aynaş, Aynaş, oh Aynaş. Ayna, 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 kayda, 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 ayna şov. Emne de aytқым келеді. Бұл киши сценада, мысалы, қандай десем, моғыр қимыл әрекеттері точно по музыке басшыда. Әрбір персонаж қандай басады, ошол музыка менен ошол ритм менен басшы. Анан андай баспагандарды битип койчу. Пешком ходит он, пешком деп. Вне музыки басса. Это очень важно операда, особенно музыкалык комедияда. Эми көптөгөн, голосу бул кишинеки диапазон, полный диапазон болчу. Барлык регистрде бирдей чыкчу үнү. Лириканы мисалы токтогулдурдаса, токтогул назик, как майдагы шамалдай, как майский ветер деп коет го, биздин выражение. Эгерде монастырдаса, как гром, майский гром дегендей, мына ушундай. Мора Россияда Иван Петров деген улуу ырчы бар, бас. Муну орустар, россияндар дедушка русской оперы дейт. Вот Кыдырбек Чодроновту именно без ошентип айтышыбыз керек, жаңылбайбыз, дедушка кыргызский оперы деп. Эми мына Токтогулдун астында турабыз. Токтогул ырдады, ырдады, монастырды, Семетейди ырдады. Экинчи партиялардан жана Красный Шапочкадан инжукту да ойноп жүргөн. Анан бир жана Черевички деген бар, чорт ойночу. Борус катып калчу. Ойногондо тим эле нак артист болчу да эми, ошондон үйрөнүп кичине. Ошондо азыр андай артист адамдар жок. Мен институт бүтүп келген жылдарда агай ошо 70 жаштагы кез экен да. Анан ошо Аршын Малалан, Гусейр Качыбековдун Аршын Малалан деген опереттасы менен бара турган болдук. Анда ошол убакта кыска убакыттын ичинде, ошо бир неделянын ичинде мени менен Асиянын партиясын агай үйрөтүп, ошону менен күнүгө репетиция кылып, ошо кыска убакыттын ичинде мени менен иштеп, анан ошол спектакльди Казакстанда айландык. Андан кайра Кыргызстанга келип, Баткен жергесин, Лейлек, биздин Кемин, Көгөрөк жайлоосунда, Ысык көлдө, Карасай деген жерлерге чейин ушу агай менен барып, ушу гастролдордо чоң жакшы ийгиликтер менен келип жүрдүк. Анан дагы бир сөздү айтып кетейин. Мен жанымда турат уулум. Ушул уулумду 2,5 жашында алып кеттик, стека. Эми анда общежитиеде жашачубуз, баягы жүрбөсүн деп. Коридордо жүрбөсүн эле баягы алып кетчүм да. Чөкө мараматтылык ушунчалык жакшы көрчү да болоттучу. Болоттун айткан эмне деп айтса, ошонун баарын жасачу. Отец меня на командировке, на гастроли когда возил, мне тогда буквально 3 года.
И вот он отношение, значит, вот абсолютно вот как будто вот родное. И когда утром как бы на завтрак водил, вечером там, когда мы играли тоже, да, вот в Талдыкургане были, когда Светлана Ивановна была Млацаканова, она сломала левую руку, я вот играл левую контрапункт. Как-то я в музыкальной школе учился там, и мне пришлось. И вот Кадырбек Ата говорил, говорит, давайте выходите, говорит, с положения. Я не могу с театра взять концертмейстера, у нас дефицит был. А на Бирайже была номер 1 концертмейстер у нас. Просто из театра же, получается, централизованно были, они в больших городах. У нас как-то бригада, вот эта творческая бригада. Концертмейстера не хватало. Также и водителей тоже так. И вот тогда, Кадырбек Ата, помню, и что-то придумайте, что-то я, чтобы сделать, что Светлана Ивановна говорит, вот все, у меня левая рука есть, и вот мне пришлось левый контрабанд, как говорится, играть. Вышли из положения там. Я переступил порог театра в 23 года. Тогда молодой стажер театра. Театра келгенде для меня аксакалы были это что-то такое, как гора. Огромная, значительная, аябай уялчус. Ана Кадырбек байканы көргенде өзүнчө эме болуп кетишмин да, волноваться этип. Бир күнү театрга келсем читка болуп атыптыр, назначили меня на партию Сапарбая, Астасекинде. Анан кел, укчу, как будет репетиция проходить деп, өзү приглашать этип. Анан отуруп карап, анда Асек Жумабаевич, Иманкулова эже отурат. Алардан аябай сүрдөп отурам. Калтырап титрепчи, боюсь, слово боюсь сказать дегендей. Анан Кадырбек байкени бир топ карап, как он играет. Он вообще был режиссер по киргизским спектаклям бизде. Анан билдиңби, үйрөнүп атасыңбы деп койчу. Үйрөнүп атам байке я. А вот Фирюза, она по образам всегда на сцене, она была сценический образ, она всегда супруга героя. Кыдырбек Чодронов агайды мен 100 жылдыгында эле эмес, дайыма эстеп жүрөм да ал кишини. Себеби мындай кишилер аз дагы, анан жок койсо. Нарында гастролдо жүрөбүз, Актала, Ат башы. Ошондо кеч киргенде баштамак болуп калдык концертти. Анан мөөрөп эле тияктан койлор келатат, уйлар келатат. Эми баягы угулбайт деп анан Кыдырбек агайды сен баштай бер деди Асек Жумабаевич. Десем, агай туруп алып ушундай. Ак калпак менин жерим деп алато сенин жериң. Ушундай бир сонун ырдаганда баягы маарап келаткан уй менен койлор тынчып карап калсалуу агайды. Жым-жырт ушул моменттен таң калам. Даже ошол кишинин үнүнө жаныбарлар тыншап калды кулагына. Мөөрөп келаткан уй дагы унчукпай, маарап келаткан кой унчукпай тыншап калса болобу? Ушундай сонун моменттер эми айта берсе сонун, кандай сонун кишилер. Арбагы ыраазы болсун. Ошо Кыдырбек агайдын бригадасы менен Жети Көз районунун Боз Бешик деген айылында Аршын Малалан менен барып калдык да. Анан эртең менен саат 10:00 репетиция болот, балдар кечикпегиле деп кел айтып калды. Анан баарыбыз кечикпей ошо клубда эртең менен репетиция болуп атат. Анан айылдын балдарын баары эшек минип алып келишиптир, баягы клубтун репетиция болсо карап турат. Анан бир маалда агай ошо бир баланы, ай бала алдык эшегиңди берчи деди. Анан эшегин берген эшекти минип кыдыңдап сахнага чыгып ошентип ойноду. Репетиция бүттү. Анан кечинде эшек менен кечикпей келе балам деди. Анан ал бала макул деп эле кетти. Анан баягы спектакль болуп атат. Анан агай эшек минип сахнага чыгыш керек. Анан ошо эшек дагы элден сүрдөйт экен да. Баягы спектакль башталганда зал толтура болсо эшек такыр чыкпайт. Анан баягы астынан минтип эмеси менен тартып атат. Болбойт. Анан бир маалда агай айтып атат, ай бөйрөккө сайып койгула. Десем бөйрөккө сайса кыдың деп эле эшек сахнага чыгып кетти. Элдин баары кыран катык. Ушундай бир эпизод болгондо агай айтып атпайбы, билбейсиңер, эмне минтип тартсаң ал чыкпайт, эшек деген туруп алат, көгөрүп туруп алат деди. Аны бөйрөккө сайыш керек деп койду. Бөйрөккө сайса эле секирип чыгып кетпеди. Ушундай бир сонун моменттер болду эле агай менен. Внутреннее состояние, творческое состояние Кадырбек Ата не то, что высказывалось, она и наружу. Пример тому, что когда вот спектакль начинался, вот когда вот не на сцене, да, вот бывало времена в Кашаре давали этот концерт,
И тогда он перед спектаклем, я как сейчас помню, вот он прям ходил где вот на мизансцену, где вот артисты выходят, он выходил и прям вот эти там камни были, всякие вот это, и прям в буквальном смысле убирал, чистил вот это все. Я хочу этим сказать, что он был не в то, что внутри, да, его творческое состояние, которое воплощалось, его перевоплощение в образ, да, наружу, но и еще он создавал благоприятные условия для, значит, игры, для актеров, артистов непосредственно на концерте, на спектакле. Поэтому такой вот людей это вообще сейчас на сегодняшний день очень редко, можно сказать. Азыр Кадырбек Чодронович жөнүндө мына көп айтып атабыз. Мы все его дети. Чындап кетсечи, преемственность поколений деген бар бизде. Ошол традиция болуш керек театрдачы, негизичи. Вот Касымов Төлөгулунан чыккан народный артистибиз. Ал деле сонун ойночу Сапарбайды. Анан мага Кыргызский язык выучил с ним, да. Ооба, он русскоязычный был, а вместе с Кадырбек агай менен он кыргыз тилин аябай сонун жана Сапарбайдын ролун аябай эле келтире аткарган да. Вокальный школаны үйрөтпөсө дагы мастерство актера, сцен движения, как двигаться на сцене под музыку и так далее, как жить. И, видимо, вот эта театральная атмосфера, она как-то повлияла, и в итоге я поступил в Казахский государственный институт театра и кино. Вот. И когда у нас на постановочном, значит, третий курс, и нам дали свободный, значит, этот материал, чтобы мы брали на постановочный. Я тут взял Аршын Малан. Вот. Аршын Малан взял, и когда вот трио как раз, значит, там Асия, Гульчахра, Телли и Султанбек. И вот когда вот этот эпизод, когда застольная читка, на мизансцену вышли, мне все время образ Султанбека в лице Кадырбека Ата. Как бы не было бы своей трактовки, есть режиссерская трактовка его, вот, на застольной читке, на мизансцене, все время Кадырбек Ата. Когда театр строился, и когда этот, ну, он там есть памятники, ну, архитектурные, там есть вот, который держит факел, это образ как раз Кадырбек Ата. Я вот в консерватории, когда обучалась, всегда, когда он приезжал, это был бомон такой. Собирались актеры театра Абая, кыргызы, и это был праздник, он приезжал, да. Он настолько был, вот понимаете, посол дружбы. Вот через свое искусство, через свою душу он объединял людей. Великий человек. Это кайрам мезгилдери таңыр. Ана ошол бригадада жүргөн барлык жана мурда атап кетти мынакей Сталбек, бу Гүлнар, мынакей Набира, Фируза барды. Мына бул жерде турат тоже бессменный аткаруучу бизде аскер темада. Мына ушулардын баары чоң ийгиликте кийин чоң ырчылар болушту. Знаете, это был патриарх нашей сцены кыргызской. Вот, и такая тоска по тем временам, что был такой лидер в театре. Мына ошентип бул улуу кишилер кийин билинет экен да. Эми мындай улуулугу болбосо, ну кадимкидей эле ушундай аралашып жүргөндө даже мындай байкабайт экенсиң ал кишинин улуулугун, ушундай генийлигин эч ким мындай. Анан кийин уже Абдан туура. Эми ушу өтүп кеткен бизге баягы биздин корифейлер деп айтайын кыргыз искусствосын, ошондой өтүп кеткен адамдарды мына кийинки бизден кийин өсүп келаткан жаштар билбейт. Ошолорго үлгү болсун, ошолорго тез байма-бай көргөзүп, телевидениеден болобу, радиодон болобу. Эми радиодон баягы алтын газада жазылган бирин экин ария ырлары бар. Аны эми ушу телевидениеден көргөзүп, акыркы балдарды көргөзүп, ошолорго тааныштырыш керек, ошолорго үлгү болуш керек. Аларга бир аллея уюштуруп койсо, бир жерге, ар кайсы жерде турат памятниктеричи, эстеликтери. Чолпонбек Базарбаев тетиякта, Бибишинелету биякта. Слушай, ни в одном государстве нет такого, чтобы на одной площади памятник великой балерине. Это Уланова есть, да? Лондон, да, в Петербурге. А у нас наша Бибисара, да? Я так горжусь тем, что это есть у кыргызского народа, по Средней Азии ей, да? Здесь вот памятник Тохтогулу.
напротив вот это, 3, они как треугольник великому Аллы Токумбаеву, он на театр смотрит. Вообще вот эта вот площадь, она дышит этим, Аруахтар Менен. А не хватает их, Сайраки избавить здесь не хватает, Кадырбека Чудроновича, чтобы вот здесь вот какие-то в образах это было. Когда вот приезжаешь же в другие города, видишь, что этот памятник тому-то они рассказывают, насколько духовность кыргызов, насколько преклоняются перед искусством прекрасным. Ну, вот в памятниках бы если это ожило, было бы прекрасно, я думаю. Ооба, ошентип улуттук опералык өнөрдүн түптөлүп, андан ары өсүшүнө зор салымын кошкон инсандардын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыдырбек Чодронов жөнүндө эскерип жатып, бул адамдардын баскан изин, чыгармачылыгына кайрылып туруу өтө зарыл экенин, эгер айтылбай калса, убакыттын өтүшү менен таптакыр унутта калаарын сездим. Биз алардын өмүр жолуна кайрылуу менен келечек муунду тарбиялап жатканыбызды билишибиз керек.